Кетті. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Кудай бурса, биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду бүгүнкү күндө 2019-жылдын декабрдын башы экен, мындай айтканда кыштын башы болуп калды. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, буга чейин эмне жумуштар жасалып атты, кандай жумуштардын үстүндө жүрдүк. Эми бардыгы Алланын буйругу менен экен. Кудай буйрук чыгарып, Кудайым насип этип койсо, ошол иштер жүрөт экен. Сен канча аракет кылсаң, кылбасаң дагы, жада калса жер чукуп колуң менен жер тырмаласаң дагы, Алла Таала насип этсе, ошол ишине ашат экен. Эгер насип этпеген болсо, канча аракет кылсаң, кылбасаң дагы ал иш алдыга жылышпайт экен. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө мен азыр муктаждар комплексинде турам. Bir жумадан бери, 10 күндөн бери, почти 10 күндөн 19-ноябрда Бишкекке кеткем. 20-ноябрь күнү Индиядан келе турчу врачтарды тосуп алгам. Ошондон баштап мына Бишкекте 21-ноябрь күнү, 22-ноябрь күнү Жалал Абадта, 23-ноябрь күнү Ош шаарында, кайра алы 23 аны узатып, 24-ноябрь күнү кайра башка больницанын врачтарын тосуп алып, 25-ноябрь ал врач Ош шаарында, 26-ноябрь ал врачыбыз Бишкек шаарында, андан сырткары саламаттык сактоо министрлиги менен, Минздрав менен жогорку жакта иштеген өкүлдөр менен жолугушуу өткөрүп, Кудайга шүгүр узатып алдык. Бардыгы эң сонун өттү. Мен ошол убактарда телефонго да жооп бере албай калдым. Жада калса муктаждар комплексинде көргөзмөк турсун, телефонго да жооп бере албайттым, анткени канчалаган башыбызда, мойнубузда жумуш туруп, канчалаган элдин баягындай көйгөйү менен, канчалаган элдин жоопкерчилиги моюнда болгондуктан мен көп телефонго жооп бере албайттым. Туура түшүнүңүздөр. Бизде кече күнү 20 мен Жалал Абадка врачтарды алып келгенде, Жалал Абадта аябай жамгыр жаап, каар аралаш жамгыр жаап аткан экен. Анан ошол убакта биз ушул муктаждар комплексин ойлоп, мен буга чейин сиздерге ушунчалык безилдеп, урматтуу туугандар, мынакей элдин берген бирден кирпичин үстүн жаап алайлы. Келиңиздер, аракет кылыңыздар. Мына ошондой туугандар, кыскасы, ошол сиздердин ар бир салган аманатыңыздарга ушул иштер алдыга жылып отуруп, акырындык менен иш алдыга жылып отуруп, 2019-жылы мына негизи bundan башка да 3 үй баштаганбыз. Жакынкы күндөрдө 3-чү үйдүн, баягы атасыз калган 5 наристеге салынган үйдүн ачылышын ушул 10 декабрда ачылышын кылайлы деп атабыз. Дагы бир жаңылыгыбыз бар айткандай. Буга чейин Базар Коргондо бир үйдүн ачылышын жасадык, кече Ачы жеринде, Сузак жеринде бир үйдүн ачылышын жасадык. Баардыгы бүтүрүп, азыр ошол атасыз калган 5 наристенин үйүнүн дагы ачылышын кылып, катма окутуп, биротоло үйдү сонун кылып тапшырайлы деген аракеттердин үстүнө жүрөбүз. Андан сырткарына муктаждар комплексинде жумушту көрүп атасыздар, эмне деген жумуштар жүрдү. Чындыгында бул жумушка бир арабтар же бир түрктөр же бир өкмөт каржылап андай жардам бербегенден кийин чындыгында кыйын экен. Өтө чоң проект көрүп атасыздар. Кичинекей иш эмес. Ошентсе да аракет болуп атты. Кудайга шүгүр, эл бар экен, журт бар экен, элдин колдоосу менен, элдин айланысы аздык кылат экен, элдин жардамы менен болуп отуруп, мына караңыздарчы. Биринчи этажга жалпысынан мындай эсепке алганда 55 000 кирпич кеткен. Жалпысынан ушу малга чейин 3,5 мың метр арматура кеткен. 3,5 мың метр арматурду 41 сомдон эсептеңиздер. Жалпысынан 45-50 тонна цемент кетти. Эми айта берсе сөз көп. Плита кетти, кирпичи кетти, мына кече чатыры жабылды, теникеси алынып берилип атат, жыгачтар алынып атат, темирлер. Кыскасын айта берсе аябай жумуш көп, кичинекей чакан үй эмес, чоң болуп аткандыктан иш акырындык менен жылып атты. Айтышка оңой, урматтуу туугандар. Мен сөздүн кыскасын айтып кетейин. Азыр ошол кече жамгыр жаап атканда сиздердин мына салган, сиздердин берген аманатыңыздар жаанда калбасын, жамгырда калбасын. Ушул жакынап келсең. Сиздердин ар бир мен сиздерге суранып отуруп, урматтуу туугандар, бир кирпичтин баасы болгону 5 сом экен. Ушул 5 сомдон болсо дагы салым кошуп, бирден кирпич болсо дагы салым кошуп калайлы деп сиздерге, кээ бириңиздерге жакшы көрүнүп, кээ бир көпчүлүгүңүздөргө жаман көрүнүп отуруп, мына ушул иштер ушул алдыга жылды эле. Албетте бул иш муктаждардын
маселеси болуп аткандыктан мен жаман көрүүгө дагы макул болдум. Жаман көрсөңүздөр дагы макул болдум. Мына ошентип сиздердин салган аманатыңыздарды, сиздердин берген бир кирпичтен берген жардамыңыздардын баардыгын мына азыр жаандан ичкерге киргиздирип койгонбуз. Мына көрүп атасыздар, бүт баардыгы ичкерде турат. Сыртта эч кандай кирпич жок. Мына кече эмне жерде жайылып жаткан 10 000 кирпичтин баардыгы буяка кирилди. Бир да кирпич сыртта калган жок. Азыр бизде декабрь айында Жалал Абадта күн ысык болот деп атат. Мына азыр усталар дагы келди. Карим ака келсеңиз. Усталар дагы келип, мен азыр мына экинчи этаждын кирпичин, экинчи этаждын дубалын урууга мындай киришейин деп турам. Негизи өзүңүздөр жакшы билесиздер, Россияда чилдеде деле кычыраган кышта деле келиңиз. Кычыраган кышта деле баягы антимороз деп коет, өзүнүн немелери бар, ошолорду кошуп алып кирпичтерди урой беришет. Билесиздер, биздин кыргыз мекендештерибиз деле ошол жака барып алып иштешип, мына ошол кирпичти кычыраган кышта деле уруп ачат. Ана мен да ушунча эме болгондон кийин чындыгында быйыл ниетим өтө чоң эле, Кудайым ошол ниетибизге жеткирсин. Ушул экинчи этажда үстү жабылып кетсе экен деген аракеттердин үстүндө тынымсыз аракеттерде болдук. Күнү дагы, түнү дагы уктабай ушу аракеттерде болдук. Чындыгында баягындай милдет эмес, но аракет болду, бирок бүгүнкү чейин жабылыш керек эле, баягындай Кудайдын буйругу экен. Бүгүнкүгө чейин азыр бүтө элек. Кудай кааласа киришебиз деп турам. Мына азыр усталар келди. Карим ака, бир сиз менен дагы бир кыскача эл менен бөлүшүп кетсем, бул уста фундаменттин куйган уста, билесиздер жакшы. Кече кирпичин Өзбекстандан чыккан усталар куйган. Ал усталар дагы келип, булар дагы биригип алып туруп экинчи этажын урабыз деп азыр сүйлөшүп атабыз. Берки усталар боюнча сүйлөштүңүз да, бир айтып кетсеңиз да, кандай болуп атат, эмне кылабыз? Качан баштап кылсак бүтө болобу, кышка чейин жапсак болобу, өзүңүз айтыңызчы. Болот, эми аракет кылсак мына ай ичи күн ысык болот деп атат. Ал усталар бир 2-3 күндүн ичинде келишет. Келсе, Кудай кааласа, Алла буйрса баштайбыз. Турабыз. Аракет кылып. Үстүн жапканы жетишебизби? Эми азыр декабрьчи погодада көргөзүп атат, күн ачык эле болот, ысык эле болот депчи. Эми дубалы бүтүп, сейсмопояс тумбалар куюлгандан кийин үстүнү кар жааса деле жапса боло берет. Туура, кышта деле жаба берет да. Азыр ушул дубалы ойлондуруп атат. Азыр дубалына деле бир экинчи этажына канча миң кирпич керек, ушу бир киришкен болсок, бир жакшы иш болсо бир 10 күндө эле бүтө турган иш өзүчү. Туурабы? Жакшы иш болсо 10 күндө эле бүтө турган иш. Ошону азыр ака, Карим ака, азыр эл менен атайын мен бөлүшүп турам. Эл да кыжалат, эмне үчүн муктаждар комплексин тартпай койдуңар, чыгарбай койдуңар депчи. Мына азыр мен көп кече бир жумадай ушу врачтар менен жүрүп калдым. Ал ортолукта бар, буякта деле усталар иштеп үстүн жаап атты, баягы иш токтогон деле жок да, негизичи. Азыр ушунун экинчи этажына киришели деп аракетти баштайлы деп турабыз. Кудай кааласа ушуну кылайлыбы, кандай кылайлы? Кылабыз, эми ушунча баштагандан кийин үстүн жаппаса болбойт. Үстүн экинчи этажын уруп, кирпичтерин уруп, бар жогун куюп, үстүн жабыш керек. Аракет кылабыз, Кудай кааласа. Баштайбыз, буйрусам да, 1-2 күн ичинде. Эркилер менен сүйлөштүңүзбү, Өзбекстан усталары менен? Сүйлөштүм, Бүгүн сүйлөштүңүзбү? Байракта. Эмне деп жооп бериштилар? Биринчи күндөн келишет, Кудай кааласа. Бүрсү күн, эртеңиз бүрсү күн. келишет, Түшүнүп, анда Кудай кааласа баштайбыз иншалла, даярдыңар, Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, мынакей ушундай. Азыр мен устаны атайын алдына алып, өзүнөн угуп, сөзүн сиздерге да угузууга аракет кылдым. Чындыгында ушунчалык азыр кыжалатчылыктын үстүндө жүрөбүз. Сиздер эле эмес, биз дагы өтө кыжалаттабыз. Себеби ушунун үстү эмкичек суукка калбай, бул жерде үшүп турбай, үстү жабылып кеткенде, ичи сырты шыбагы бүтүп калганда, кышы менен ушунун ичинде мен уста салып, кышы менен ички отделкасын жасатам деген ниет болгон. Эми ушагына да Кудайга шүгүр, акырындык менен болуп атты. Кудайга шүгүр ушунчалыгына деле. Чындыгында өтө чоң проекти. Кээ бир баягы досторубуз айткандай, Жалал Абадта бир чоң здания салып аткан, банялар салып аткан, супермаркеттерди салып аткан бир бизнесмен агаларыбыз бар. Мына ошолордон кийинки эле стройка жүрүп аткан Жалал Абадта силердики кетип атат деп атат. Чындыгында ойлоп көрсөң, өтө чоң стройка экен. Карап көрсөң, кичинекей көрүнгөнү менен 6, 8, 9 үй бүлөнү үйлүү кылуу деген бул жеңил нерсе эмес. 8, 9 үй бүлөгө жай салып, үй салып берүү деген жеңил турбайт экен. Бирок аракет кылабыз иншалла. Аягына чейин чыгабыз. Эмки жылы буну тапшырабыз. Мына ошого мен азыр айтып кетет элем, урматтуу туугандар. Кыжаат болбоңуздар, сарсана болбоңуздар. Баардыгы эң сонун. Сиздердин берген аманатыңыздардын баардыгы жаан астында эмес, үстү жабылган навестердин алдында,
бул жагы болсо азыр ушул үстүн жаап алайлы деген аракеттенип турабыз. Бул жагы плита ташталган билесиздер. Сесмопоезд полный куюлуп бүткөн. Эми кирпичин уруп алсак эле, сесмасын куюп алсак, үстүн кар жаап атканда деле жапса болот бул жагынчы. Кышта деле үстүн жапса болот. Бир киришсе үстү 10 күндө бүтөт. 10 күндө дубалы бүтөт. Албетте баягындай каражат болуп турса, материал болуп турса, материалдан задержка болбой турса эле бул иш алдыга жыла берет. Мына ушундай туугандар, сиздерге мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Алла ыраазы болгон болсун. Сиздер колдоп, сиздердин жардамыңыздар менен ушул иш алдыга жылды. 2 күндөн кийин күн санап сиздерге дагы бөлүшүп турам. Айта кетейин дагы бир баса, биз ушул айдын декабрдын 15-леринде Индияга кетип баратабыз. Бир эмес, бир нече жүрөктү өйүткөн, жүрөктү сыздатып жүргөн, жүлүн даралап аткан бейтаптарыбыз бар чындыгында. Ушунчалык ошол бейтаптардын маселеси бир ойлондуруп, бүгүнгө чейин ойлондуруп, оюбуз бүтпөйт. Мына ошол бейтаптарыбызды Индияга алып кеткен атабыз. Мына Көз Асылбектин баласы, Татынайым повторный анализге, нарындан Алихан деген костный мосттон кичинекей наристебиз бар. Андан сырткары базар корондо бейтаптарыбыз бар. Ошолорду Индияга алып барып келели деп аттанып атабыз. Ага чейин иш баштап алган болсок, иш жүрүп турат Кудай кааласа. Ошондуктан мен сиздерге айта кетем дагы да, бул ишке себепкер болом деген болсо, эшик ачык. Кече сизде мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, мына бүгүн сиздер үчүн мүмкүнчүлүк бар, урматтуу мекендештер. Бул иш али бүтө элек. Ошондуктан шашып калыңыздар, аракет кылып калыңыздар. Караңыздарчы, кече кандай гана инсандар өтө сонун соопторго ээ болушту. Бардыгы сонун чындыгындачы. Мына листтердин чатырлары бир Мүкарам деген эжекебиз 350 метр тиникесин алып берди. 350 метр тиникесин алып берди. Жыгаштарына канчалган элибиз жардам берди. Оштон келип жардам берип атышат. Бөтөн жерде иштеп аткан Кореядан, Россиядан, Германиядан, Алматы, Казакстан дегеле айта берсе сөз көп. Колунан келгенин салым кошуп атышып, сиздердин жардамыңыздар менен болуп отуруп, мына ушул иштер алдыга жылды. Буну колдогон мына сиздерсиздер. Албетте сиздерсиздер. Бир өкмөт, бир депутат колдогон жок, карапайым элибиз колдоп отуруп, мына ушул иш ушунча жылды. Караңыздарчы, Кудай буйруп, эмки жылы 9 үй бүлө жашап атса, караңыздар, эмне деген керемет. Ошол 9 үй бүлөнү үйлүү кылууга мына сиздер себепкер болуп атасыздар. Андан эмесе баарыңыздарга чоң мен рахматымды айтам. Алла ыраазы болсун. Дагы да эшик ачык. Эгерде дагы да сунуш болуп, байланышам десеңиздер, сунуш сурооңуздар болгон болсо, бизден WhatsApp номерибиз 705 менен 33 77 90. WhatsApp Элсон байланыш номерибиз 705 менен 33 77 90. Жана жардам берем деген инсандар болгон болсо, мен Сбербанк картаны айтып кетейин. 42 76 38 01 15 76 16 99. Мына себепкер болом деген болсоңуздар, эшик ачык. Сиздердин Сбербанк картага салган аманатыңыздар өзүңүздөр жакшы билесиздер. Сиздердин алдыңыздарда алынып, кайра ошол аманатка эмнелер алынып атты? Бардыгын отчетун берип аттык, кече көрүп аттыңыздар. Усталарга берилип атты мына сиздердин аманатыңыздар менен. Мына кече чатырынын жыгаштарына сиздердин аманатыңыздарга келип атты. Кыскасы айта берсем, мына кирпич бардыгы сиздердин жардамыңыздар менен. Баарыңыздарга чоң рахмат. Чындыгында Алланын ыраазычылыгы үчүн кылып атасыздар. Айта берсек, ыраазычылык айта берсек сөз көп. Эң башкысы Аллах Таалам сиздердин жалпыңыздарга ыраазы болгон болсун. Момундай маалда чындыгында эмне деп сүйлөрүбүздү билбей атабыз, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Чындыгында биз дагы ыңгайсыз болуп атабыз. Кышка чейин ушуну жаап алганыбызда жакшы болот эле деп аябай ыңгайсыз абалда турабыз. Кудайым насип этсе, Кудайым буйрса жабабыз иншалла. Ассаламу алейкум. Мен бир көргөзүп коеюнчу кыскача. Мынакей. Анан бунун бардыгы сонун болуп пландалганда, караңыздар, мына сесмопоездде мына ийиздерди көрүп атасыздарбы? Кирпичке окшогон ийиздер. Мына ал жерлерге шивелерлер ташталып, экинчи этажды адам баса турган полдун астындагы лагалар коюлат, ушул жерге тизилип. Мынакей биринчи этаж момундай сонун болуп жабылып турат. Кирпичтин баары биякта тизилип турат. Навестер жабылган, ажаткана, банялар жабылган. Болгон ушу экинчи этаж тарабы жабылып элек да. Бул экинчи этаж тарабындагы плиталар коюлган, мынакей плиталарын көргөзүп кетейин. Мына плиталар бүт сонун болуп тизилип кыналып коюлган. Мына ушу аны да Кудайга шүгүр, бирок ушу плита да коюлуп калды. Сесмопоездге бүтүп калды. Засыпкалар бүтүп калган, стяжкага даяр. Эмки жылы Кудай кааласа эми болгонун сразу
стяжкасын куюп, шыбагын киргизип, электромонтажын бүтүрүп эле анан отделкасына киришсек болот да. Эми өтө чоң грубый иштери бүттү, мындай айткандачы, калганы жеңил эле жумуштар. Ушундай туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Сиздер бар экенсиздер, сиздер колдоп отуруп, мына ушул иштер алдыга жылып атты. Мына банясын көргөзүп коеюн. Могул жак деген баня болот. Могул до конца жогорго чейин көрдүңүздөрбү, стойка чыгып турат. Так ушундай стойкалар тизилип кетет бул жака эмичи. Экинчи этажга чейин, экинчи этаждын тетиги каарлар ошонун учуна барып коюлат. Мына ушундай. Навестилердин үстүлөрү жабылган. Баняны көргөзөйүн. Мына баня киргенде бул жер раздевалка болот. Бул жагына мына чечине турган вешалкалар, бул жерге стиральный машина коюлат. Бул жагына отура турган болот. Бул жагына деген жууна турган жай болот. Мынакей, жуунуп, бети бол жууп, тарана турган сонун жай болот. Ысыта турганын паровойго, наркы паровойго эле улап кылабыз. Бул жагы деген мына ажатканасына чейин көргөзөйүн. Мынакей, ажаткана болот. Мына ушундай туугандар, потолоктор кагылат. Анан нар жагы деген летний кухня болот. Летний кухняда Кудай кааласа сонун болуп бүтөт. Нарагына паровойдун печкасын ушу сыртка коебуз деп атам. Анан туугандар, мен дагы бир нерсени унута кетейин деп турмун. Мен дагы айтам, Кудай кааласа, кече менин классташ досторум, дос балдарым будан бир жума мурун 30 000 акча салган. 30 000 акча салган. Биз мо кирпичтен карызыбыз бар болчу, билесиздер. Буюрса кирпичтен бир 100 000ден ашык карызыбыз бар эле. Улам сиздердин аманатыңыздарда улам ошого берип отуруп, бүгүнкү күндө 25 000 карызыбыз калган. Ал 25 000 карыздагы болгону кирпич ошол алып келген транспорт маселеси бириккенде ошол 25 000 карызыбыз калган. Транспорт маселесин только соляркасына куюп берсең болот деген. Ошондо азыр бүгүнкү күндө кирпичтен 25 000 сом бересебиз бар. Мына ошол мен досторум, классташтарым салган 30 000ди кирпичке берип төлөйбүз деп турам, Кудай кааласа. Андан сырткары цементтен карыздарыбыз бар. Кыскасы бул иш баягындай токтотпостон тааныш билиштерден карыз калып дагы иш алдыга жылып атты. Биринчи этажында ушу 54 000 кирпич алганбыз, билесиздер. 54 000 кирпичти 5 сомдон көбөйтсөңүздөр канча сом болот? Андан сырткары транспорт маселесине ушу 15-20 000 сом берсең болот деген, соляркасын берсең. Канча дагы рейс болгон экен, эсимен чыгып атат. 3 000ден 54 000 кирпичти 4 000ден 4 рейси 4 000ден алып келип атты. Ошондо көбөйтсөк эсеби чыгат канча рейс чыккан келгени. Башка жакта ар бир рейс, ар бир кирпичти 1 сомдон алып келет. Бул жерде деген ошол машиналарга ушунча солярка куюп берсең болот деген. Ушундай туугандар. Андан сырткары карызыбыз дагы бүгүнкү күндө кимде бар? Кирпич менен эле цементте карызыбыз бар. Жыгачтарда карызыбыз почти жок деле. Жок, почти карызыбыз жок жыгачта, баардыгын бергенбиз. Ошол туугандар, буюрса усталардан айткандай, мына дуалды фундамент кирпичти урган усталарга дагы ошол 54 000 кирпичти 2 сом 80 тыйындан уруп бересебиз бир 17-18 000 сом акча калган. Азыр алар Өзбекстанда. Мына ошолордун дагы бересеси бар. Кыскасы биртке карыздарыбыз бар. Кудай кааласа алар да иншалла жабылат. Иш токтобосун деп ушул жолго чейин барасын, чындыгындачы. Карыз болсо дагы кете берсин, иш алдыга жыла берсин. Кудайым буйруп ушунча башталгандан кийин Алла карыздар да жабылат депчи. Бирок кээде ойлойсуң, эртең өзүңдүн мойнуңа илинип калбаса экен, ошол ээлери үйүңө келип болбаса экен доолап депчи. Мындай болбостур. Ушундай туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Мен ушул видеолорду YouTube'га, бүт каналдарыбызга жүктөйбүз. Башкалар менен бөлүшүңүздөр. Өзүңүздөр жардам берип жетише албасаңыздар дагы жардам бере турган инсандардын ортосунда себепкер болуңуздар. Башкаларга бөлүшүңүздөр. Жок дегенде себепкер болуп калайлы, урматтуу туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.